Бул 14-чү бала бакчада негизгиси мына бала бакчанын бире бериш жери, балдар бала бакчага кирип келаткан жери, ойногон жери. А бул Нарын шаарындагы номер 14-чү алтын балалык балдар бакчасынын жамааты тарабынан жасалган бул макет бакчанын келечектеги келбети, кайсы бир жылдары мына ушундай көркөм көз толгон имараттарда иштейбиз дегенге үмүттөр чоң. Бул келечектеги биздин бала бакча, балдар биздин келечегибиз, жаш муундар деген негизде ушу атайын бала бакчанын келечегин түзгөнбүз. Биз келечекте ушундай бала бакча, балдар үчүн атайын спорт комплекс, балдар үчүн атайын ойноочу бак-шактар, быйыл жашылдандыруу жылына карата дагы бактарды, ине жалбырактуу бактарды көбөйтүү, балдарды ойноочу парктарды куруу максатында жасап чыктык. Нарын шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулган август кеңешмеси бала бакчалардагы көргөзмө куралдарды тааныштыруу менен башталды. Жаңы окуу жылына карата даярдыктар, оңдоп түзөө иштери менен билим сапатын көтөрүүгө карата камылгалар талкууланып, алдыга бир катар максат милдеттер белгиленди. Былтыркы 2022-2023 окуу жылында биздин Нарын шаарындагы мектептерде окуучулардын билим сапаты 54% түздү. Учурда биз билим сапатын көтөрүү үчүн быйылкы 23-24 окуу жылында негизги 10 максат жана милдеттерди коюдабыз. Булар санариптик платформаны сапаттуу пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыкты күчөтүү, ошондой эле ПИЗа 2025 эл аралык баалоого даярдыкты күчөтүү, билим сапатын баалоонун жыйынтыктарын так анализдөө жана мониторинг жүргүзүп туруу. Мезгилдин талабына жараша билим уяларда салттуу сабак менен санарип сабакты айкалыштырып өтүүгө карата агартуучулар атайын окуудан өткөрүлүп даярдалды. Каладагы 8 мектептин ичинен 5 мектеп долбоордун алкагында материалдык жабдуулар менен камсыздалып, даярдык сабына коюлган. Келечек билим берүү долбоорунун негизинде ар бир мектепке 21 компьютер, бирден принтер, 6 проектор берилген. Ушул проекторлордун бардыгы STEM багытындагы кабинеттерге киргизилип, азыркы учурда ушул ар бир мугалим ошол санарип тиркемелеринин натыйжасында жаңы технологиялардын жардамы менен ушул компьютер менен сабак өтүүгө багытталышат. Маалымат үчүн айтсак, шаарда жалпы 8 мектепте 9 миңден ашуун окуучу окуса, 8 бакчада 2,5 миңден айланасында жеткинчектер тарбияланууда. 2023-2024 жаңы окуу жылына карата билим уяларда оңдоп түзөө иштери жыйынтыкталып, билим күнүндө балдарды кабыл алууга даяр. Чапара Садыкказиева, Нурсултан Болотбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.